Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı müminler, hurmatlı Müslümanlar. Allah Teala'ga çeksiz maqtoolor bolsun, Peygamberimizge salam salavatlar bolsun. Allah'ın ismi menen bugünkü Muraz sabagının 7-nji sabagyn başlayız. Allah Teala'nın tawfigi menen biz murdaqı sabagыбызda 12 murazkordun 3-nji jana 4-nji kүйөөсү жана аялынын мурасы кантип бөлүштүрүү тууралуу өткөнбүз. Мына ошол сабакты кыргызчага которуп алсак. Биз мурас сабагынын, мурас китебинин 18-нчи бетине келдик. Wa amma liz-zawju fahalatan, kүйөөсүнө эки түрлүү учурда мурас берилет. Fan-nisfu inda adamil waladi wa waladil ibni. Жарым берилет качан ошол аялдын балдары жок болсо. Wa rubu ma'al waladi wa waladil ibni. Жана 4/1 берилет качан ошол маркумдун балдары бар болсо. Ал эми аялдын мурасы экөө, күйөөсүнүн балдары бар болсо 4/1 алат, жана күйөөсүнүн балдары жок болсо, бар болсо 8/1 алат. Эми урматтуу туугандар, биздин сабактар Аманат медиадан чыгып атат. Анча-мынча адамдардан суроолор болуп атат. Анча-мынча түшүнбөгөн жерлерине кайрадан айтып өтөсүзбү деген жерлери болуп атат. Анан кээ бирөөлөр айтат, бул деген эски маселелер экен, эч ким амал кылбай калган, 100 жыл, 200 жыл мурда дагы мурас бөлүштүрүлгөн эмес шарият боюнча. Анан бул кулдардын доорундагы маселе экен. Азыр эмне кыргыздын салтына жараша эрке баласына калат, калганы баары албай калат деген суроолор. Кадимки эле бул мыйзам ченемдүү нерселер. Мына ошого мен жооп бере кетейин. Менин негизги максатым мурас илимин жайылтуу, муну өркүндөтүү эмес. Бул китеп, бул илим өркүндөп бүткөн. Болгону элдерге жеткирүү жана амал кылууга үндөө. Не максат? Максат бул адамдардын мурасы бөлүштүрүп, шариятка жараша болуп бөлүнүүсү бул экинчи тепкичте турат. Биздин биринчи тепкичибиз бул маркум каза болгон жердеги ысырапкорчулукту тыюу. Биринчи максатыбыз ошол. Караңыздар, биздин бюджетте, биздин казынада 2 тешик бар. Үстүнөн, мисалы үчүн чака тешик болсо, канча суу куйсаң дагы 2 тешик болсо ал агып кете берет да. Мына ошондой эле ал биринчи тешикти мен атар элем, бул коррупция. Экинчи тешик бул ысырапкорчулук. Мамлекеттик деңгээлде, кандайдыр бир деңгээлде коррупцияга каршы иштер жүрүп атат. Эл өзү дагы аракет кылып атат. Коррупционерлерден башканы, тазаны шайлайлы деп шайлоодун дагы иштери жүрүп атат. Макул. Ойлоп көрөлү, элестетип көрөлү. Коррупцияны тыйып койгук дейли. Кыргызстан боюнча бир дагы адам бир тыйын дагы коррупция кылбай калды. Анан байый баштайбыз. Бирок урматтуу кыргыз элим, урматтуу мусулмандар, ал казынанын экинчи тешиги жанагы исраф деген. Ал тешиктен агып тура берет. Мисал үчүн, ошентип коррупция жоголуп кетсин. Анан бир келинге балдарына пособия берсин. Айына мисал үчүн 20 000 сом берсин. Байып кетсек 20 000, 40 000 сом берсин макул. Экономика өнүксө ошончо пособия алат да. Анан ал келин 40 000 сомду алып келип, 10 000 сомго макияж жасап, 5 000 сомго тырнагын жасап, дагы 5 000 сомуну бир туулган күнгө подружкасына бир нерсе подарка кылып, дагы 10 000 сомуну дагы бир нерсесине жумшап, бир күндө эле ошонун баарын иштетип коет да, исрап тыйылбаса. Анан эртеси күнү дагы эки колуну
жайып наалып жүрө берет. Эркектер деле ошондой. 100 000 акча тапса мисалга бир айга, бирок буякта ысырапчылык күчөп турса, баласынын тоюна, туулган күнүнө, жорого турушка, черный кассага, өлгөн жерге, кыркылыгына, ашылыгына, элүүегисине кой жумшай берсе, ал пайдасы жок байыганын. Коррупциянын тыйылганын пайдасы жок. Россияда жаштарыбыз бир ай бою кар күрөп кышты күнүндө. Белине, эркектик жагына, бүт жагына бутунун астынан сыз өтүп, ден соолугу куурап акча таап атат. Ам бияктан апасы жума сайын чалып атат. Балам, баланчы эжеңе, баланчы бөлөңө, баланчы подружкама той кылып атат, акча салбасаң болбойт. Акчасын баары ошол жака кетип атат. Кызы дагы ошентип жүрөт, кимдер менен жүрөт, кантип жүрөт, эмне жеп атат. Исрапчылык тыйылбаса, бул экономика көтөрүлгөнү менен көтөрүлбөйт биринчиден. Себеби коррупция канчалык арам болсо, исрапчылык дагы ошондой эле арам. Алла Таала Куранда экөөнү бирдей арам деген. Бирөө арамыраак, бирөө кичине арам деген маселе жок. Арам болду, экөө тең бирдей арам. Кесепетин тийгизет коррупция. Бул исрапчылыктан ошондой эле. Мен жөндөн-жөн бул маселени азыркы күнү мына мурас маселесин окутуп аткан жерим жок. Эл уксун, көрсүн, билсин. Анан бир күн мынтип эле жүрө бербейбиз да. Исрапчылык эле боло бербейт да. Мейли Союздун убагында жеп көнүп калган аксакалдар бар экен, жаштардан дагы бар экен. Бирок мына 2000 жылдан берки жаштар исламий баяндар менен, сабактар менен өнүп келатат. Буларга айтсаң бир нерсени түшүнөт, ак караны айырмалай билет. Анан бул өлгөн жерде мынтип эле исрап боло бербейт. Той топодо мынчалык исрап боло бербейт. Себеби түшүнүк пайда болот жакында. Караңыздар. Бир болот жобо кабыл алып, закон кабыл алып, мыйзам кабыл алып, жаңы парламент келип. Күч менен тыйып салуу, штраф салып, анан имамдарга, милицияларга, айыл өкмөттөргө штраф салып, өлгөн жерде исрап кылба, тойдо исрап кылба деп күч менен колдонуу. Бирок күч менен бир нерсени кылдырууга мүмкүн эмес. Базарга барып адамдарды күч менен намазга айдап келсең, мисалга да, дараты бары бар, дараты жогу бар, сеждеде туруп алып сизди сөккөнү бар, мажбурлап дин аткарылбайт да. Дин неменен аткарылат? Элдерге жеткирилет. Дин кызыктыруу менен, хикмат менен, илим менен, далил менен жеткирилет. Качан элдин баары, караңыздар, сиздердин ушул сабакты башкаларга жеткирүү менен, угушуңуздар менен, биздин кайра тамчылатып айта бергенибиз менен элге жетсе ушул маселе. Өлгөн жерде исрап кылбаш керек экен, мурас бар экен, жетимдердин акысы бар экен, ихсан деген бар экен, бирок белгилүү бир шарттарды аткарып кылыш керек экен деп адамдар ошого амал кылса акырындык менен, анан өзүнүн өзү барып тыйылып калат. Мисалга, арак сатууду биз исламда арам дейбиз, ичкенди арам дейбиз, ташыганды арам дейбиз. Бүт бар 5-6 киши күнөөкөр болот бир арактын айынан. Бирок аны мыйзам боюнча биз барып аны сындыра албайбыз, жок кыла албайбыз, тыя албайбыз. Туурабы? Аны тыйып коюунун кандай жолу бар? Бир эле жолу бар. Адамдарга арактын жаман экенин айтып, эч ким ичпей койсо, дүкөнү дагы жабылат, заводу дагы жабылат. Тыптынч эле жок болуп кетет. Андан көрө башка завод ачыш керек экен дейт. Ошондой эле элдин баары. Бая Чубак устаз айтмакчы, Чубак устаз айткан эле рахматулла алейх. Бир жерде айылыбызда дейт, молда келип мага кулагыма шыбырлап айтып атат дейт. Мына өлгөн жерде мал союлуп калды. Эми жебесек исрап болот, жеп коелу деди дейт. Устаз айтат, жебейм дедим дейт. Итке салып бергиле дедим дейт. Ошентип 3-4 жолу итке салып берсеңер, анан эл жебей коет дейт. Мына ушул идея менен биз иш алып барып атабыз. Элдин баары мурас маселесин укса, караңыздар. Макул эртең жобо кабыл алса, мыйзам кабыл алса, исрапчылыкты тыюуга бир өкмөт менен муфтият биргелешип алып бир нерсе ойлоно баштаса, биздин даяр сабагыбыз, ал 7 сабактан бери айтып атабыз. Нак шарият боюнча көмгөн жерде кандай болуш керек, кайсы нерсеге жол бербеш керек, кайсы нерсе зарыл аткарылыш керек. Мына ушинтип анан бул жерден дагы маселелер алынат. Анан кийин не болот? Элдерге бир жеңилдик пайда болот. Мына ушул максатта мурас илими айтылып атат. Анан мурас сабагы бүткөндөн кийин буюрса,
Сиздер сараңдык кылбай ушул видеону урматтуу көрүүчүлөр поделиться кылып, группаларга баар жактарга таркатып, элдин баарына бир аң сезимине түшүнүк пайда болсо, өлгөн жерде дагы өзүнүн бир шарият көргөзгөн ченемдери бар экен, исрап кылбаш керек экен деп түшүнө баштаса, ошол мыйзамды кабыл алуу, жобону кабыл алуу имамдарга дагы, айыл өкмөттөргө дагы, башкага дагы жеңил болот. Жаштардын ичинен бирөөлөр, бир айылда бир 20дай жаш балдар, мисалы үчүн 2000-жылгылар, 2001-жылгылар, биз үйлөнсөк тоюбузду исрап кылбай өткөрөбүз. Биз айылыбызда өлгөн жерде исрапка жол бербейбиз деп бекем турушуп алса активист жаштар. Ошону талап кылышса, мисалы үчүн кээ бир айылдарда баягы арак саткызганга аракет кылышат го. Ошондой бир балдар ошол нерсеге түшсө, жеңил болот. Биздин максат ошол. Себеби исрапкорчулук бул өтө чоң күнөө. 10 чоң заводду ачып койгондон көрө исрапкорчулукты тыйып коюш керек болду. Биз Кытайдын калпагын алып, жагын башка нерселерин алып, аларды байытып атабыз, өзүбүз кийбейбиз. Бир калпак, 50 сомдук калпак, 20 жерге барат, тойго барат. Акыры пакети жыртылып кетет, коробкасы жыртылып кетет. Эң акырында аким молдордун пакетине салып жиберип коет. Бир жака барып келипчи. Бул исрапкорчулукта. Ошо эмне кереги бар? Же бир жанагы көйнөк же бир кийилбесе, же башка болбосо, исрапкорчулукты тыйыш керек. Исрапкорчулук тыйылмайынча өнүкпөйт адамдар. Бешинчи мураскор бул энелеш бир тууган. Энелеш дегенди мен бир жолу айта кеткенмин, дагы бир жолу кайталайм. Бир аял бир жака турмушка чыккан, ал жактан балалуу болгон. Анан ажырашып кеткен, күйөөсү каза болуп калган. Ошо баласын алып келип, мөөнөтү бүткөндөн кийин же башка күйөөгө турмушка чыккан. Эки күйөөгө чыкты. Экинчи күйөөсүнөн дагы бир балалуу болду. Бул жактагы нарындан алып келген бала менен таласта туулган бала бир энеден туулду. Ошолорду энелеш деп коет. Аталары бөлөк, энелери бир. Мына ушундай бир туугандар дагы шарият боюнча мураскор болот. Эми калемди берип коюңуз. Караңыздар. Мынау бир энелеш бир тууган. Каза болуп калды. Буякта мураскор тирүү адам энелеш. Мынау аялдын нарындан алып келген баласы тирүү, мисалы үчүн таластан төрөгөн баласы каза болуп калды. Мисалы үчүн. Эми ушул нарындагы балага бул бир тууганынан, энеси менен энелеш бир туугандан не берилет? 3 түрлүү абал болот. Биринчи карай турган нерсе мунун усул жана фуру деген туугандары барбы жокпу? Усул деген мунун асыл. Асыл деген бунун атасы. Чоң атасы. Чоң атасынын атасы. Бар боло турган болсо, бул албай калат. Экинчи карай турган нерсе мунун баласы, кызы, небереси, кыскасы асты жагында перзенти, бала кыз айырмасы жок. Бар болсо, болду. Бул энелеш албай калат. Муну мурастан тыйып кое турган нерсе мунун ата жагы жана бала жагы. Мына ушулар бар боло турган болсо, бул не болот экен? Албай калат экен. Махчуб деп коебуз. Бул албай калат. Эгерде мунун атасы, чоң атасы жок, балдары, кыздары жок, жалгыз эле. Андай боло турган болсо, мынау энелеш бир туугандын санына карайбыз. Эгер бул жалгыз боло турган болсо, 6дан 1-ин берип коебуз. Эгерде булар 3-4, 1ден көп боло турган болсо, 2, 3, 4 канча болсо дагы, 5 болсо дагы, буларга 3дөн 1-ини беребиз. 3дөн 1-ини беребиз. Мына китепти карап, аймактарда китепти карап отургандар жакшылап түшүнүңүздөр. Бул жерде лиззакар мислу хаззил унсаяйн деген өкүм жүрбөйт. Бул деген эки кызга берилчү үлүш бир балага берилет. Же болбосо балага эки кызга бериле турган үлүш деген бир мыйзам бар. Эмеде, Куранда.
Мына ушул энелеш бир туугандар караңыздар. Качан булардын саны көп болуп, мынабындан майжиттен 3/1, мисалга 90 сомдон 30 сом 3/1 болот. Ошол 30 сомду булар алганда 5-өө. Эми бул жерде бала 2 эсе көп албайт. Кыз 2 эсе аз албайт. Балага дагы, кыздарга дагы бирдей бөлүнүп бере берет. Ушундай бөлүп беребиз. Бул лиззакар мисли хазил унсайин деген мыйзам эркек бала жана эркек кыздарда жүрөт. Мына ушуну жакшылап айырмалап алыш керек. Эми ушунун немесин чызабыз. Караңыздар. Бул жерде эми биз 5-чи мураскор ким экен? Энелеш бул бүгүнкү сабагыбыздын каарманы. Бул жерде 3 түрлүү буга биз абал беребиз. Караңыздар. Ушул энелештин башка энелеш бир тууганы каза болуп калды. Анан бул жерде ошол энелеш бул кыз болсун, бала болсун айырмасы жок. Анан бул жерде караңыздар, атасы бар же баласы бар. Экөөнүн бирөөсү болуусу жетишет. Баласы бар болса, мына энелеш макчуп болот. Буга берилбейт мына. Жок деп койдук. Биринчи абал ушундай, түшүнүктүүбү? Экинчи абал мына. Энелеш жалгыз боло турган болса, буга 6/1 берилет. Эми үчүнчү абал дагы бир энелеш каза болду. Бул жерде энелештер О жерде 2 бар, о жерде 3 бар. Булар көп. Буларга барына, ушулардын баарына 3/1 беребиз. Мына 3/1 барына. Анан буларга ушул жерде маса белгилейбиз. Лиззакар мисли хазил унсайин, эркек балага 2 эсе көп, кыз балага 2 эсе аз деген мыйзам жүрбөйт. Буларга эркегине, аялына, баарына бирден үлүш бөлүп бере беребиз. Эми дагы 6-чы мураскорду өтөбүз. Кезек боюнча 6-чы мураскор кыз бала. Караңыздар. Кыз бала 3 түрлүү мурас алат. Биринчиси, мына кыз бала мураскор болду дегенде, демек бунун апасы өлдү же атасы өлдү. Ата-энелердин бирөөсү өлүп калды. Кыз бала мураскор. Эми ушул мураскор кыздын 3 абалы бар. Биринчиси, ушул кыз менен кошо эркек балдар барбы жокпу? Мисалга бунун бир кызы, бир баласы бар. Мына ушундай боло турган болсо, кыз дагы асаба болот. Асаба деген лиззакар мисли хазил унсайин деген жанатан бери айтып аткан мыйзам ушул жерде жүрөт. Бала 2 эсе көп алат, кыз аз алат. Бала 100 сом алса, кыз 50 сом алат. Түшүнүктүүбү? Биринчи абал ушул. Мисалы үчүн 2 кыз, 1 бала болушу мүмкүн. 4 бала, 1 кыз болушу мүмкүн. Кыз бала качан эркек балдар менен, бир туугандары менен кошо келсе, ошолорго кошулуп асаба болуп кетет. Экинчи абалы. Эгерде кыз бала менен эркек балдар жок боло турган болсо, эми мунун санына карайбыз, жанагы эле окшош. Кыз бала жалгыз боло турган болсо, бул атасынан же энесинен нисф, жарым малы мүлктү алат. Канча алат экен? Жарым. Эгерде көп болуша турган болсо, булар 5 кыз, эркек бала жок. Анда бирден көп болгондуктан буларга сүлүсан 3/2 берилет. 3/2 деген бул 60 сом болсо, 2 бөлүгү 40 сом болот. Мына ошо 40 сомду кыздарга алып келип, ар бирине тең кылып бөлүп беребиз.
Бирөөсүнө аз, бирөөсүнө көп эмес. Макулбу? 4 кыз болсо 10 сомдон беребиз. Түшүнүктүүбү? Эми караңыздар. Алла Таала ушундай хикматтуу зат. Аллахтын буйруктары бизге кээ бирде кыйын көрүнөт, кээ бирде оор көрүнөт. Бирок анын артындагы Аллахтын данышмандыгы тескерисинче бары жеңил. Бул ушул кыздын абалы боюнча айтып атканыбызда бир канча жолу кайталап өттүк. Балага 100 сом берилсе, кызга анын жарымы 50 сом берилет деп атпайбызбы? Ушул жерде аялдар мисалы ойлошу мүмкүн да. Неге Аллах Таала бизге эркектерден 2 эсе аз берип койгон? Тең эле кылып койсо болбойбу депчи? Караңыздар. Чын-чынында бул жерде аялдар көп алат. Аялдарга пайдалуураак. Не үчүн? Элестетиңиз. Көктөн берип койсоңуз. Хош. Мынабы бир бала, мынабы бир кыз. Экөө бир тууган. Аталары каза болуп, балага тийди 1000 сом, кызга тийди 500 сом. Экеси аз алат да, туурабы? Эми бул кыз ошол 500 сомуну сактап койду. Эркек бала. Ошол атасынан алган 1000 сомду үйүнө алып келди. Элестетип туруңуз. Экеси көп алган бул. Анан мунун башка бир аялы бар. Ал да бирөөнүн кызы. Мына менен укугу бирдей эле бир кыз. Ал аял айтты, мага туфли керек деди, мага кийим керек деди, мага жана башка керек деди. Бул эркектин милдети эмне? Аялын багуу. Туурабы? Бул жанагы 500 сомуну никесиндеги аялына берүүгө милдеттүү, жана аны багууга милдеттүү. Ошентип бул 500 сом эмес, 1000 сомдун бардыгын дагы ошол аялына бир нерсе алып берип койсу мүмкүн. Туурабы? Бул жакта бир аял кишинин милдети, укугу көтөрүлүп калдыбы? Эми мынабы кыз алган 500 сом бул биякта күйөөсү бар. Күйөөсүгө жумшоого милдеттүү эмес бул аял. Эми өзү да нак сактап жүрө берсе болот. Муну багуучу биякта күйөө бала бар. Мунун күйөө баласы. Ал муну бага берет. Кыскасы, Алла Таала кыздарга аз бергени менен, эркектерге көп бергени менен, эркектерге мойнуна милдет кылып койду, те аялымды бак деп. Ошол эле аялга сарптаганга милдеттүү. Бул аял дагы Аллахтын кулу, бул карындашың дагы. Ошон үчүн аялдар эч качан капа болбош керек. Кайрадан шүгүрдеш керек. Алла Таала ушул мурасты бизге жарым болсо дагы берген, ошону берекелүү кылып койгон. Эми ушул кыздын абалы боюнча өтөбүз. Бул сабактын негизги каарманы кыз. 3 абалы бар. Биринчиси кыз бала менен кошо келсе. Бул маркумдун бир бала, бир кызы калыптыр. Биринчи абал бул жерде асаба деп коебуз. Демек бул жерде мындай кылып түшүндүрүш керек болуп калат. Караңыздар. Балага 2 эсе көп, кызга 1. Буну биз асаба деп коебуз. Лиззакар мислу хаззил унсаяйн. Кызга берилген 2 бир балага берилет. Жанагындай. Экинчи. Кыз жалгыз, буга 2ден 1 беребиз, жарым деп коебуз. Анан кыз акыркы мисал. Бул жерде бир кыз, дагы бир кыз. Буларга
3'төн 2. Үчтөн 2 берилет 2 кызга. Bir kız болсо жарым алат, kız бала менен аралашса, бала 2 есе көп, kız 1 алат. Түшүнүктүүбү? Болду, мурас сабагы ушул жерден бүтөт. Кийинки мурас сабагыга ушуларды даярданып, окуп билип келебиз, иншалла.